Bismillahirrahmanirrahim. Yaratgan Allah Taala maqtoolor bolsun, Peygamberge salam salatlar bolsun. Hurmatly Taşkent Sadaka birimdigi müçeleri, barınardın meke Ramazan ayıngardın ayakta atat. Ramazandagı kılgan jakşylygyňardy, sadakaňardy, ibadatlaryňardy, dualaryňardy, tileklerin bardygyn Hudaýym orundasyn. Mına bugün 29 mart 2025-ýyl. Oşol Oşo Russiýada migrasiýada жүргөн tuğandarыбыз ошо Taşkent şahry üçin özlөрünүn fitr sadakasyny salyp, ушул жергиликтүүлөрдөн да салымдарын кошуp, бүгүн Taşkent sadaka birimдиги ошо fitr sadakаны таркатып атат. Fitr sadaka деген ne dese, fitr sadaka деген бул жан sadakası. Мисалы, мал келдин, байлыктын sadakasyny зекет dese, бул жандын sadakasyny fitr sadaka дейт. Fitr sadakanын пайдалары ошол орозодогу кээ бир кемчиликтери толуктоо жана ошол кембагалдарды сүйүндүү дейт. Fitr sadakанын пайдасы Пайгамбар айтат, бенденин туткан орозосу асман менен жердин ортосунда илинип турат. Качан fitr sadaka бергенден кийин анын ошол орозолору кабыл болот дейт. Намазда адам жаңылса, сажда сап кылса, намазы толук болгондой, орозосу fitr sadakасы менен толук болот. Ушул бүгүн өзү bir gün эрте берилип атат. Bunun эрте берилип аткан пайдасы өзү орозо fitr sadakаны айт намазга чейин берип калыш керек. Айт намаздан кийин бере турган болсо жөнөкөй эле садака болуп калат. Айт намаздан кийин дүйнө жүзүндө мал мүлкүңө ошол fitr sadaka деп берсең дагы айт намазга чейинки берилген fitr sadakанын соонуна жетпейт деген да. Ошон үчүн да бүгүн бул жерде азыр 65 үй бүлөгө ушундай ундай таркатылып атат. Ошону Алла Таала эми кабыл кылсын. Ушул fitr sadaka бергендердин бардыгынын fitr sadakaсын кабыл кылсын. Ошол себептүү орозолордун кабыл кылсын, дуаларын кабыл кылсын. Кудай Таалам баарын дүйнө ахиретте бактылуу кылсын. Арзуларын ашы менен берсин. Мынакей ушул Taşkent шаарынын тургундары үчүн деп, Taşkent'терге деп ошого өзүнүн салым кошуп, алыста жүрсө дагы ушул салым кошуп аткан ушул туугандарыбызга Алла ыраазы болсун. Жакшылыктарын көбөйтүп берсин. Алла Таала тилектерин орундасын. Арзуларын ашы менен берсин. Балдары, кыздары, туугандары баары аман эсен болсун. Эмки Рамазан айга чейин да 1 жыл бар. Кудай Таалам ушул эмки Рамазандарга чейин баарын аман кылсын, эсен кылсын. Кудай Таалам дүйнөдө ахиретте бактылуу кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху